кежи чарбасынын эң акыркы агротехнология менен тамчылатып сугаруу методун колдонгон талаада жүрөбүз. Мына булар мына мен жана шлангыны кантип коюп атканын көргөздүм эле. Эми кантип сугарып жатканын көрөбүз. Жок болду. Чечкенде колдогон колорум кат экен. Булар каяктан алынып келген? Канча? Жок болду. Километрдей. О, аркага кетти да. Бул каяктан келдик, бул каяктан алдык элек? Тора Америка. Тора Америка. Эме. Бул Метерфасы, Израиль. Израиль бул. Биги Америка. Бул тамчылатып сугаруу помидордун эмеси да, кыскасы. Бул тешиктер бар, каждый немеде 30 сантиметр сайын өзүнүн эмесине суу тамып эле турат да, мындан эмеси жок. Дары да ушунун ичинен кетет. Тора американский да, бул эмеси капельная лента. Бул израильский, бул основной бул көбүнчө бул менен суу дары да ушу менен кетет кыскасы. Эмнеси бар? Эмне артыкчылыгы бар? Артылыкчылыгы бунун суунун лишний расход суу да жок да. Сууга эконом да, бул положенный суусун ичет. Лишний куюп жибермей жок, только муну линия менен ичет да бул. Керектүү дары бергенде да ушу именно помидордун өзүнө келип жүрөт да, лишний кетип калбайт да. Артыкчылыктар ушулар да. Мисалы ушул жерге бир күндө канча суу коюп бересиңер? Bir günde gektarına 20 kub su kirет, 20-25 saatına da kıskası. Gününü şu men eseptelgen menen ketет да. Kança su керек, ошончону точно берет. Лишний эмес, аз эмес. Канча керек ошол эле суу берилет да буга. Курга тийбейт, чылагы тийбейт дегенде жерин баары таза турат да, киши басып жүрүп эле өтүк киймей жок. Ошол жакта насос менен келет, баары ушундай эле чечип бар. 1 километр узундугу. Kanaldan alabыз. Kanaldan насос менен алып, ошо тазаланып фильтрлер бар, тиякта өзүнчө тазалап, мына буга келет да. Таза суу келет бияка уже. Аты жөнүңүз ким? Мен атым Тилек. Фамилия. Тилек, Жуматаев Тилек, Токмоктун тургунумун да. Бияка кызмат кылабыз. Бул жанагы удобрениялер кандай? Суюк удобрение кошосуңар? Сухой удобрениясы да бар. Суу менен аралашып кетет да, мына жакта бул бир мында тешик бар, кичинекей тешик. Ооба. Көрмөйт эле отко. И биякта бар да. Бул көрүнгөн тетактан таза көрүнөт, суу чыгып аткан жеринен жакшы көрүнөт. Биякта суу токтоп турат, Onu tamçılап да, мына биякта бир чыгат, мында чыгат бүттү. Тамчылап. Азык берип атпайбы ушу? Удобрение. Суу менен кошо азык берип атат. Суу менен таза суу менен келет да. Эчтеке көргөн жок дегенде, камышта бул. Аренда колдонсо Ооба бул менен суулар кеткен. Мына жерде негизги чоң шланг бар экен, ортодо. Ошо шланг аркылуу келип, белгилүү бир басым менен кетет экен, мына. Эми ушул, мисалы, мына биринчи карта канча гектар жер? Бул ар кайсы полени карагандай да. Мына шу поле канча гектар азыр? Мунуку бир картасы 7 гектар. 7 гектар жерге канча адам эле иштейт, мисалы үчүн, суу катына? Суу катына общий поляга иштейт да. Общий поляга 4 бала иштейт. 4 бала иштейт. Бирөө насоста турат, үчөө биякта болот. Мындай сугарганда болсо, ага уже көп киши кетип калат да. Мисалы, тягына турат, бияна турат, кунап курут дегендей. Мен 4 киши уже ушуларды карап жатат, шлангилерди. Бул жарылып кеткен жерин бүтөп коет кайра. Таза жүрөт да. Мотордо бирөөсү дары парысын ошо бирөө берип турат, аралашып. Балдар жардам берет. Кайра келет иштешет өздөрү. 7 гектар жерге 4 эле бала жетет экен да? Жетмес, 28 гектар ошого жетет. 28 гектар жерге 4 эле бала жетет. 4 эле бала жетет. Канча күндө сугарып коесуңар ушу? Мисалы, азыр биринчи мына сугат турбайбы? Биринчи сугатты бир эле күндө. 28 гектарды 7 бала бир күндө. 4 бала бир күндө. 4 бала бир күндө сугарып коет. Суу эконом да. Положение кетет. Арык менен мисалы жүзүп салып сугара берсе 28 гектарда деген бир жумадан ашык сугарасың мисалы. А мындан бир күндө
Az tigin biz tartıp alalım. Mına. Mına negizgi şılang eken. Negizgi şılang. Mına. Mına жерден sular gelip mına kartalarga bölünüp beredi eken. Mına şılang kartaları. Gördünüzlermi? Mına çoң şılangdan kelет eken.